Быйыл мамлекеттик бюджеттен 6 миллиард сом бөлүнгөн. Бул программанын алкагында жыл сайын 10 миңден ашуун кыргызстандыктар арзан кредиттер менен каржыланат. Айыл чарба тармагындагы ишкерлердин айтымында бул каражаттар чоң колдоо, бирок анын дээрлик 75% максатсыз колдонулуп, керек болсо бул арзан кредиттер тояшка дагы берилет. Ал арада Дүйнөлүк банк 2020 жылы айыл чарбасы Борбор Азия өлкөлөрүндөгү экономиканы кайра жандандырып, өнүгүүнүн драйвери болушу мүмкүн деп прогноздоду. Пандемиядан кийин Борбор Азия өкмөттөрү айыл чарба соодасын жандандырууга басым жасап, санитардык жана фитосанитардык коопсуздук, мамлекеттик резервти башкаруу жана агро тармакты сан ариптештирүүгө инвестиция тартуу маселелерине көңүл буруш керектиги айтылат. Алдыдагы жарым саатта Капитал командасы айыл чарба темасына сереп салат. Биз менен болуңуз. Дүйнөлүк банктын баалоосу боюнча пандемиянын кесепетинен Борбор Азиядагы жакыр адамдардын саны 600 миңден 2,5 миллионго чейин жетиши мүмкүн. Демек, калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгү төмөндөйт. Бул алды менен бул региондо жашаган адамдар тапкан кирешесинин 40-60%-ын тамак ашка куруткону менен байланыштуу. Салыштырмалуу өнүккөн өлкөлөрдө бул көрсөткүч 10%-ын тегерегинде. Экинчи жагдай, Борбор Азия калкынын көбү айыл чарбасында эмгектенгендигинде. Мисалы, Кыргызстандын калкынын 12% айыл чарбасында, 4төн бири болсо агро өндүрүш тармагында эмгектенет. Бирок ошол эле маалда Дүйнөлүк банктын эксперти Сергей Зоря 2020 жылы айыл чарбасы Борбор Азия өлкөлөрүндөгү экономиканы кайра жандандырып, өнүгүүнүн драйвери болушу мүмкүн. Бул тармак башка тармактарга салыштырмалуу калктын басымдуу бөлүгүн иш менен камсыз кыла алат. Пандемиядан кийин Борбор Азия өкмөттөрү айыл чарба соодасын жандандырууга басым жасап, санитардык жана фитосанитардык коопсуздук, мамлекеттик резервти башкаруу жана агро тармакты сан ариптештирүүгө инвестиция тартуу маселелерине көңүл бурушу керек дейт. Дүйнө жүзүндө биз байкалды, бул апаттан кийин аякы медицина тармагы, ошол эле тамак аш тармагы абдан эле керектүү экен. Мисалы, биз бул апат убагында башка элдерде болуп, биз үйдө отурган жокпуз, иштегенге мажбур болдук. Анткени бул апатка карабастан биздин фермерлер тала эгин иштерине убактына келип калды. Ошо март айлары биз өзгөчө айдоо убакыты болгон үчүн биз ошол эле айдоо убагын биз жакшы айтканда колдоно алган жокпуз. Тез убакытта чечимдер кылынып, ыкчам иштер аракеттер болгондо биз себилбеген тала калбаш керек болчу. Анткени бул күздүндөгү биздин жей турган тамактар, ошол анткени бул күздө бул баланын баарында жакшы баа боло турганы ачык айкын. Жок, анда биз импорттоп калабызбы, эгер биз баарын себебиз? Биз баарын баары негизи эле бизди муну бир нерсе менен бир жыл менен өзгөрткөнгө болбойт. Бизде көбүнчө нерсени биз ансы эле импорттайбыз. Айтмакчы ошо канчалык импорттон көз каранды айыл чарбасы? Биз айыл чарбасы, мен айтканда, көп эле 90% көз каранды. Биз өзүбүздүн негизи эле тамаша иретинде айтып калабыз. Кыргызстан өзүнүн жылкы этин эле өзүн камсыз кылат депчи. Анткени алган бүт эт болсун, кандай өсүмдүк болсун, кандай болсун, бүт баарын биз импорттайбыз. Бул жерде биз өзүбүздүн 70% жабабыз, кээ бирде 20% жабабыз. Ошондуктан бирок биз толугу менен тамашалап калабыз, жылкынын этин эле биз толугу менен өзүбүздүн камсызданабыз, калгандарын баарын эле биз толуктайбыз. Эми бул менин жеке оюм, биз көп киреше келе турган тармактарга биз акцент коюш керекпиз. Эми бул 70% биздин айыл чарбаны түзүш керек, калган 30% бул камсыздоо деп атпайбы, безопасность, продукт безопасность. Ошону биз камсыздоону кыла турган жерге колдонуш керекпиз айыл чарбабызды. Калган 70%-ти биз көп экспорттой турган, көп акча алып келе турган тармактарга биз акцент коюш керекпиз. Ошондо биз туура деп ойлойбуз. Анткени биз импорттогон туура эле нерсе, биз баарын камсыздоону дегенде эле ал туура нерсе болбойт. Аз короту менен биз көп акча таба турган өсүмдүктөр өсүрүш керекпиз. Мисалы, бул кокон киласы эмес, кокон киласы болсун, булар биздин шарттар буга дагы жакшы шарттарыбыз бар. Демек, биз баардыгын эле өстүрөбүз деп аракет кылганда эле алыс болуш керекпиз. Эми 30% биз бул өзүбүздүн безопасностьту кармай турган керек болуп, бул эгин буларды биз жок кылып салыш керекпиз да.
Бул сөзсүз кармаш керекпиз. 30% бул айыл чарба бизе 1 миллион 200 гектар деп атпайбы жер, айдоо жерлер. Ошонун 30% бул эгинге, бул ошол эле масличный культураларга, ошол эле кызылча ушундай деген өзүнүн безопасность деп коет, корзинка да бул эми негизги боло турган нерселер, ошолорду биз кармаш керекпиз. А бирок 70%-ын биз негизи туура эсептеп, өлчөп, биз ошону жакшы кеше ала турган фермерлер кеше ала турган нерселерге биз көңүл буруш керекпиз деп ойлойм. Бул менин жеке оюм. Эгер ушундай алып карай турган болсок, Кыргызстан, сиз мисалы үчүн кокон келаста айтып өттүңүз, Кыргызстан дагы кайсыл культураларга мисалы басым жасап, анан кайсыл айыл чарбада эми бөлүнөт да багыттарга, ошо айыл чарбасынын кайсыл багыттарын көбүрөөк? Мисалы, биздин оюнча биздин шарттарыбыз бул мал чарбачылыкка жакшы шарттар түзүлгөн жерибиз бар, тоолорубуз бар, сууларыбыз бар, жерлерибиз бар. Анан биздин жерлер ошол эле багбанчылыкка жакшы шарттар түзүлгөн. Бул алма, өрүк, алча, жаңгак, эми булардын өстүрүлүшү ар бир эле шарттарда, жаратылыштарда өсө бербейт. Эми бул нерселер бизде жакшы өсөт, анан даамы да жакшы болуп атат, анан расходу да азыраак болуп атат, анан мунун сатышы да кымбат болуп атат. Ошол нерселер бар, ошол нерселер бизге көңүл буруш керек. Ошон үчүн бул кишенин көп алып келе турган тармагы. Бул жерде биз көңүл буруш керекпиз. Негизи мисалы үчүн көп айтылып калат да, айыл чарбасы негизи өзү бул мындай кирешелүү тармак эмес, керек болсо көп учурда чыгымга иштейт, анан бул дотациялуу тармак депчи. Бүгүнкү күндө ушул канчалык мындай чындыкка жакын? Туура, айыл чарбага колдоо керек. Бирок муну ар дайым эле дотацияга калтырып коюш деген нерсе эмес, мунткен туура багытташ керек. Стимул берүү. Туура багытташ керек. Бул туура айткандай колдоо программалары болуш керек. Ошол убакта эгер колдоо программалары болгондуктан биздин фермерлер эки нерсе да, эгер улар биздин фермерлердин деңгээли билимдүүлүгү эсептегенди билсек, экинчиден мамлекет тарабынан узун мөөнөттүү каржы тарабы болсун, башка түрлүү колдоолор болгондо айыл чарбаны ар дайым кирешелүү тармак болуп эсептелет. Кыргыз өкмөтү 2013 жылдан бери айыл чарбасын каржылоо программасын ишке ашырып келет. Бул агро өндүрүш субъектилерине багытталган арзан кредиттер. Алар 3 багытта: чакан жана ири айыл чарба продукцияларын өндүрүүчүлөр, ошондой эле кайра иштетүү өндүрүшү. Кредиттердин жылдык үстөк пайызы чакан фермерлерге 10, ири өндүрүүчүлөргө 8, ал эми кайра иштетүү өндүрүшүнө 6% түзөт. Премьер-министрдин айтымында бул багытта быйыл бюджеттен 6 миллиард сом бөлүнгөн. Ал эми айыл чарба багытындагы жеңилдетилген кредиттерди жыл сайын 10 миңден ашуун кыргызстандыктар ала алат. Деген менен бул каражаттардын басымдуу бөлүгү максатсыз пайдаланылып, фермерлер менен кайра иштетүүчүлөргө толук жетпей жатканын бул тармактагы ишкерлер айтышат. Ал турсун айыл чарбасын каржылоого деп багытталган мамлекеттик арзан капиталдын эсебинен үй-жай алынып, той өткөргөн учурлар дагы жок эмес. Сами же даже Керек болсо, банкирлер өздөрү бул каражаттардын 70-75% максатсыз пайдаланаарын моюнга алышат. Кимдир бирөө бул каражатка машина сатып алса, кээ бирлери тойда өткөрүшөт. Анткени бул арзан кредит да. Мисалы, кайра иштетүүчүлөр үчүн жылдык үстөк 6%. Мен бир топ тамак аш өндүрүү жаатында иштеген ишкерлерди билем. Алар бул арзан кредиттерди ала албай жүрүшөт. Анткени бул инструмент өтө стандарттуу, кадимкидей эле күрөө коюш керек. Анан албетте машина же үй сатып алып жаткан кишиге бул кредитти алган оңой. Анткени ал алган буюмун эле кайра күрөө катары коюп коет да. А фермер үчүн бул кредитти алуу кыйын болуп жатат. Анткени фермердин же күрөөсү жок, же болсо дагы ал айылдагы үй болушу мүмкүн. Аны болсо банк өтө арзан баалап коет. Дүйнөдө айыл чарбасы дотациялуу тармак экенин эстен чыгарбашыбыз керек. Бир дагы өлкөдө мамлекеттин колдоосу жок айыл чарбасы киреше алып келе албайт. Он был для них доступен, да? Я думаю, это должно быть проектное, или же это опять-таки... Менимче бул жерде кластердик мамиле болуш керек. Дыйкандардын өз ара биргелешип, ирилешип, бир жерге окшош өсүмдүктөрдү эгүүсүнө мотивация бериш керек. Мисалы, айылдагы 20 дыйкан чогулуп, айталы картошка себет. Жерин чогуу иштетүү үчүн биригип алып, кете турган чыгымдардын сметасын түзүп, анан мына бизге момунча каражат керек деп банкка кайрылышат. Биринчиден бул коллективдүү жоопкерчилик. Алынган кредитке бир эмес 20 фермер жооптуу болот. Муну микрокредиттик уюмдардын мисалында көрбөдүкпү? Бул жерде банктардын тобокелдиги азаят. Тобокелдиктерди азайта турган көптөгөн инструменттер бар. Ошолорду колдонууга болот. Все-таки доступ к этим
Но вот если говорить про переработчиков, то я... Эгер кайра иштетүүчүлөр жөнүндө айтсак, айлануудагы товарды күрөөгө коюу механизми киргизсе жакшы болот эле. Бул дүйнөлүк тажрыйба. Дүйнөдө айланууга керек болгон акчаны товардын өзүн күрөөгө коюп кредитке алса болот. Бул кампа көлүктөрү болушу мүмкүн. Өнүккөн базарларда финансылык мекемелер күрөөсүз эле кредит берип, аны көзөмөлдөөнүн так механизмдерин эч эле киргизишкен. Бул инструменттерге биздин банктар көп кызыктар эмес. Улуттук банктагы бул багытта иш жүргүзгөн жери жок. Мен биздин банктарды креативдүү болуп, күрөөнү карап эле отура бербей, жаңы механизмдерди киргизүүгө чакырат элем. Причем везде это твердые залоги. В программе ФСХ финансирование сельского хозяйства, я считаю, один из... Менимче, айыл чарбасын каржылоодогу чоң кемчилик бул амортизация болгон кредиттердин берилиши. Айталы, сиз 3 жылдык кредит алдыңыз дейли. Сиз анын бир бөлүгүн төлөгөн сайын ал амортизация боло берет. Башкача айтканда, ал кайра жанданбайт. Негизи айлануудагы капитал кайра жандана турган кредит түрүндө болушу керек. Мисалы, сиз 1 миллион сом кредит алып, аны сиңирдиңиз дейли. Анан анын 100 миңин төлөгөндөн кийин кайра 100 миң алганга мүмкүнчүлүк болуш керек. Айыл чарбасын каржылоо мамлекеттик программасында болсо, сен 1 миллион сом алып, анын 100 миңин же 200 миңин жапкандан кийин дагы кайра үстүнө кошуп насыя ала албайсың. Бул мындай айтканда айланууну каржылоо эмес, инвестициялык карыз болуп калып жатат. А кайра иштетүүчүлөр болсо көп учурда айлануудагы каражатка муктаж. Мамлекеттен акча бөлүнүп жатат, бирок анын берүү механизмдери туура эмес. Мындан улам биз анын жыйынтыгын дагы көрбөй жатабыз. Сельскохозяйственного рынка, да. Айтылгандай, айыл чарбасы дүйнөдө дотациялуу тармак болуп эсептелет жана мамлекеттик колдоо зарыл. Бирок айыл чарбасын акыл менен башкарса, тобокелдиктерди азайтып, түшүмдүүлүктү арттырып, анын аркасы менен кирешесин көбөйтүүгө болот дейт бул тармакта иш алып барган ишкер Урмат Акматов. Бул үчүн алды менен маалыматтар топтому жана аналитикалык иш жүргүзүү зарыл. Дотацияга эмнеге түшүп калат бул айыл чарба тармагы? Ошо рисктерди азайтыш керекпиз да, минимизировать надо. Азайтыш керекпиз да, рисктерди. Мисалы, бул эми бул нерселер бар да, мисалы, бул эми айыл чарбада эмнеге дотацияда болуп калат экен? Бул жаратылышка байланыштуу нерсе. Ар кандай жаратылыштык өзгөрүүлөр болуп калышы мүмкүн, форс-мажор ситуациялар болуп калышы мүмкүн. Буларды ал дайым колдош керек. Анткени бул убакта мамлекет өзүнүн жардамын көргөш керек. Ошол убакта фермерлерди колунан кармап тартып кетиш керек. А башка түрдүү убактарда мындай шарттарда мынчалык чоң оор жаратылыштык апат боло элек да бизде. Кургакчылык деп атат да. Эми бул кургакчылык нерсе бул биздин кылбаган ишибизден чыккан жыйынтык болуп атпайбы? Эгер биз бул рискти биз азайтыш деген колубузда бар да. Ирригационный системаларды туура пайдалансак, сууларды туура пайдалансак, ирригационный системаларга дотация берип, ошолорду узун мөөнөткө биз ошолорду колдонгонго биз колдосок же мындай түртсөк элдерди, анда биз бул суугат маселеси да, көп маселелер. Демек бул инфраструктуралык маселелерди чечиш да. Эми булардын баарын эми ошол эле курап калды, бугун быйыл аба каптан курап. Быйыл ошого келип атабыз, мисалы, высококосный год деп, мисалы, кургакчылык деп, баары азыр куркуп атат да. Эми бул биз суунун төрүндө отуруп алып, кайра биз суу жок деген нерсе, бул биз өзүбүзгө уят нерсе болуш керек да. А бул мен бул анан дотация болуш керек деп анан күткөн нерсе эмес. Бул нерселердин баарын азайтуу мүмкүн. Муну жок кылыш деген алысмын, бирок муну азайтуу биздин колубузда, бул биздин кыла турган нерсе. Демек азыр сиз айтып жаткан нерсе бул тобокелдиктерди башкаруу жөнүндө сөз болуп атат да. Мисалы, чындыгы менен дагы карап көрсөк, сиз жана жогоруда айтып калбадыңызбы, мисалы үчүн фермерлердин билими жогору болуш керек деп, чын эсептегенди билиш керек деп. Жылда эле бир мындай жагдай болуп калат го, баары картошканы айдап алышат, анан сата албай калышат. Же болбосо жанагы ушул сиз айткан тобокелдиктерди башкаруу жок болгондуктун жыйынтыгы да, бул аба ырайдан көз каранды болот. Туура айттыңыз, ушул маселеге келип атабыз. Эми ар бир фермерден ар кандай талап кылуу туура эмес да. Фермердин ар кандай деңгээлдерде фермер болот. Бул бир жерде мамлекетте көбүнчө бизде сөз болуп калат да, биз арасында чоң фирмалардын арасында сөз болот. Биздин мозг каякта деп калат да. Биздин мозг, аналитический мозг каякта. Бул менин оюмча Минсельхоздун ичинде болуш керек да. Бул аналитика. Дүйнөдө эмне болуп атат, кошуналарыбызда эмне болуп атат, аба ырайлардын эмне болуп атат.
эми жалпак тилде түшүндүрүп берсе болот фермерлергечи. Бул нерселерге караш керек, бул дүйнөдө мындай өзгөрүп болот. Бирок чечим баары эле фермердин колунда болуш керек. Фермер баарын чечет. Эч кимге муну айдагыла деп айтканга туура эмес. Бул эч ким айта албайт. Бул өзүнүн Болгону багыт бериш керек, Багыт туура маалымат бериш керек. Туура аналитика кылыш керек. Аналитика дегенде кандай? Эми дүйнөдө эмне болуп атат? Казакстан канча септи, канча жерди айдашты? Эми туура маалыматтар керек да. Эми ошон үчүн бул МОЗ болуш үчүн аналитический центр болуш керек да. МОЗ деп коебуз эми бул ошо нерсе бизде азыркы убакта жок. Акыркы жылдарда Казакстан өзүнүн картошкасын өзүлөрү камсыздана баштаган. А биз мурдакы жылкы расчеттор менен эле ошончо тонна кетет деп турганда биз мынча септик, анда Өзбекстан алса, картошка себиш керек деген маалымат туура эмес маалымат. Туура эмес аналитика. Туура эмес аналитика. Жок, туура эмес, аналитиканын жоктугу болсо керек. Аналитиканын жоктугу, ошо көз өлчөм менен мындай деп кол менен тиякта болуп атат, тияктын уктум менен тигине жок болот, тигилер сурады эле деген нерсе менен болбойт бул нерсе. Мен түшүнгөндөн бул эч кандайдыр бир инвестициялык салымдардын кереги жок, жөн гана ушул нерселерди жасай ала турган мээ керек экен да. Эми бизде мисалы алып статистикага көбүнчө көңүл бурулат. Эми статистиканы баары билет. Бул статистиканы туура маалымат эмес экен. Биздеги статистика. Мынча себилди, тигинче себилди. Эми ошону дагы биз жөнгө акырындан убакыт жыл сайын биз муну туура эсептерге чыгарсак да, бул мүмкүн да. Азыркы технологияда дагы мүмкүн да. Мисалы чалып туруп эле бир айыл өкмөтүнө чалып, сенде канча гектар себилди, сенде канча айылдады деп туруп эле телефон менен чалып анан жазып койгон туурабы же ошолордун баарын тактаган туура болобу? Оңой. Азыркы убакытта бизде бул цифровизация деген нерсе болуп атат. Дүйнөдө цифровизацияга өтүп атат. Бул нерселер дагы оңой болуп келет. Бизде башка өлкөлөр булар канча гектар деген мындай акрларга чейин, акр дегенде сен гектардан да кичинекей, ошого чейин билишет да. Канча гектар жүгөрү себилди, бул туура маалымат да. Бул туп-туура маалымат. 1 гектар бияка эмес, 1 гектар биякта эмес. А бизде 1000 гектар бияка божомол, 1000 гектар бияка өтүп кеткен, 1000 гектар өтүп калышат. А муну менен кандай туура биз аналитикага алып келе алабыз? Кандай биз багытка бере алабыз? Ошондуктан биз бул тармактарды туура аналитика кылыш үчүн туура учет керек, эми туура маалымат топтош керек. Мунун баарын биз негизи жерибиз 1 миллион 200 гектар деген жер бизди муну оцифровка кылганга деле мүмкүнчүлүгүбүз бар. Муну деле мен 3-4 жылдын ичинде муну дигитализациясы кылса болот да. Границаларын чыгарса болот. Демек бул канча жер, ал жерге эмне себилсе болот, эмне өсөт дегенби же кандай? Эми бул этап менен болот. Биринчиден биз толук эмиш керекпиз. Мисалы бир районунда канча гектар жер бар. Бул канча жер гектар сугат, канча жерди кайрак. Канча жерде бул кандай жерлер, канча жер канча кишиге бөлүнгөн. Ошолордун гектарлар, туура гектарларын биз оцифровка кылсак болот. Андан кийинки этапта бул жерлердин анализ почвасын алып, бул жерге эмне сепсе болот деген бонитет, ошо почвасын чыгарса болот. Анан кийин ошол жерде, ошол эмеде цифрада айтса болот, сугат системаларын киргизсе болот. Кандай сугарат системалар бар. Муну сугатканга алып келгенге сугат кыла турган жерби деген нерсе же буга сугат кылынбайт, буга суу алып келиште оор, мунун эмеси кымбат деп категорияларга бөлүнсө болот. Ошондо да элдер ар бир айыл өкмөтүндө же ар бир райондо же ар бир областта, айыл өкмөттүн масштабы район бар, областта бар, баарында бир колунда бир документ болот да. Эми канча жери бар экен, канча себилет экен, эмнеси болот. Ошого көрө дагы ким эмне септи, канча себилди, канча божомол урожай алат, аны да эсепке алса болот да. Дүйнөдө айыл чарбасындагы жаңы технологияларга салынган инвестициялардын көлөмү өсүүдө. Айыл чарба технологияларына салынган инвестициялардын дүйнөлүк көлөмү соңку 2 жылда 2 эсе өскөн. Бул багытка акчасын салган инвесторлордун арасында Google Ventures фонду жана Amazon'дун негиздөөчүсү Jeff Bezos, Microsoft'тун негиздөөчүсү Bill Gates баштаган жеке инвесторлор турат. Инвесторлор көбүн эсе робототехника, машиналык окутууга акча салууда. Бириккен Улуттар уюмунун маалыматы боюнча 2050-жылга карата дүйнө калкынын саны 9 миллиард адамдан ашат. Демек, айыл чарбасына чоң күч келет. Мындан улам фермерлер өз чарбасын эффективдүү жүргүзүп, көбүрөөк продукция өндүрүү чакырыгы менен беткерүүдө.
We have to double food production by the year 2050. There's going to be more people. Азыр айыл чарбасы бекитилген негизги чакырык бул көбүрөөк тамак аш өндүрүү. Адамдардын саны көбөйүп жатат. Демек, тамак ашка болгон суроо талап өсүүдө. Адамдар болсо улам жакшы сапаттагы тамакты талап кылууда. Бирок бизде мынча көлөмдөгү тамак ашты өндүрүүгө жетиштүү жер жана суу ресурстарыбыз жок. Андыктан айыл чарбасында жаңы технологияларды колдонуп, жаңы чечимдерди табуу зарыл болуп турат. Сууну, жерди башкарууну жакшыртуу керек. Ресурстарды 2 эсе көп коротпой туруп, канткенде 2 эсе көп тамак аш өндүрүүнү ойлонушубуз керек. Doubling the yield on a per hectare basis. There's more new technology being integrated. Агро тармакта дайым жаңы технологиялар өздөштүрүлүүдө. Жана бул жаңы технологиялар биринчи кезекте ири айыл чарбачылыгына өтө пайдалуу. Бирок ошол эле маалда алар дүйнөдөгү жакыр чарбаларга да пайда алып келиши мүмкүн. Бизде жаңы технологияларды өздөштүрүүнү колдой турган 11 программабыз бар. Алар тиги же бул чарбалар үчүн натыйжасыз болушу мүмкүн. Анткени өтө кымбат баасына байланыштуу. Мисалы, дрондорго байланыштуу жаңы технологиялар бар. Алар талааңызга канча жер семирткич кетерин аныктап беришет. Бул программаларга сиздин региондун картасын пайдаланууга болот. Технологиялар сизге канча жер семирткич, канча суу керектигин сунуштай алышат. Аз жер семирткич жумшап, кантип көп тамак аш өндүрүүгө боло турганы боюнча кеңеш бере алат. Азыктуу тамак ашты өндүрүүгө жөн гана ашказанды толтуруу үчүн эмес, сиздин ден соолугуңузга кам көргөн тамак ашты өндүрүү керектигин айтып бере алышат. Nutritional food, a food that will not just fill up your stomach with calories, but actually make you healthy. Well, let's say there's all kinds of new technologies in agriculture that are literally changing. Агро тармакта айыл чарбачылыгын жүргүзүү жолдорун өтө тездик менен өзгөрткөн жаңы технологиялар пайда болду. Маселен, дрондорго байланыштуу технологиялар ар түрдүү нерселерди жасай алат. Мисалы, бул сезондо эмне айдап себүү керектиги боюнча чечим кабыл алууга жардам берет. Ошондой эле чечимдерди кабыл алууда да жасалма интеллект бизге жардамга келет. Мисалы, мурда жер кыртышын анализ кылып текшерип, ошондон кийин гана канча жер семирткич керектиги боюнча кеңештерди берип келгенбиз. Азыр болсо компьютер жасалма интеллектти пайдалануу менен бизге канча жер семирткич керектигин болжолдоп берет. Кайсы убакта кандай өлчөмдө себүү керектигин айтып берет. Бул убакытты да, каражатты да үнөмдөйт. Агро тармакта түшүмдүүлүккө, топурактын абалына көз салуу, зыянкечтерди аныктап, отоо чөптөрдү жок кылуу алгоритмдин жардамы менен жүргүзүлө баштады. Аба ырайы жана башка табигый шарттарды дрондун жардамы менен аныкталып, роботтор айыл чарбасындагы адам эмгегин кыйла азайтууда. Мисалы, бир робот бир күндө 8 гектар жерди жалгыз өзү иштетип, 30 адамдын ордун баса алат. Ал турсун айдоочусу жок эле өзү жүрүп жер айдап, түшүм жыйнаган акылдуу тракторлор пайда болду. Айыл чарбасында жасалма интеллект жер кыртышын, түшүмдүн сапатын арттырууга жардам берет. Мен былтыр бир Гаагада өткөн форумга катышып калгам да, ошол жерде бизнес форум, ошол жерде негизги фокустардын бирөөсү айыл чарбасы болчу да. Анан негизи биз баягы мен абдан айыл чарбасына ага чейин эле примитивдүү карап жүргөм да. Бул эми жер болсо, анан дыйкан иштетсе, бирдеме сепсе, анысын алса деп. Ошол жерден дүйнөнүн ар кайсы жагынан ошол айыл чарбасында иштеген ишкерлер келип өздөрүнүн технологиялары менен тааныштырганда абдан таң калдым да. Бул өтө жогорку интеллектти талап кылган бизнес экен. Анан бул тармакта технологиялар абдан алдыга кеткени, жанагы жердин кыртышынын сапатынан бери аныктаган, дрондор менен үстүнөн көзөмөлдөгөн деген. Эми менче бул технологиялар бизге деги эле жакындай элек болсо керек. Андан айтканы алысмын. Биз элде эми баарын бир нерсе, эми көпчүлүгү бизден алыспыз. Бирок Кыргызстанда ал технологияларды колдонгондор да жок эмес. Мисалы, ошол эле Россияда колдонбогон технологияны бизде да колдонгондор бар. Мисалы, бизде мен өзүбүздүн компаниянын сунуштаган бул АТУ деп коет, автоматическое вождение деп коет. Автоматическое вождение бул тракторлор өзү берген линия менен жүрөт, ошо берген линия менен навигационный система менен жүргөт. Бул системаны биздикилер азыркы убакта колдонушат. Тракторда ошо навигационный система болот. Бул сеп атканда бул билет, каяка трактор менен ошо жеринде кандай сепкенин билет. Ошо линиялардын баарын өткөн болот да. Мисалы, бул бияка барып, кайра бияка барып, мисалы, бияка септүү айланып келип туруп койгондо, бул эми любой кандай механизатор болсун, бул бияка жылып кетет. 10 сантиметр бияка жылып кетиши мүмкүн, же бияка сепкен жердин үстүнө сеп коюшу мүмкүн. Үстүнө сепсе, пересев болот. Бул жака өспөйт эчтеке.
Анткени эки урук бир жакка түшүп калса, бирин витаминин жеп, экөөтөн бияка өспөй калат. Бияка сепсе, момча жерде ачык калып калат. Ошон үчүн бул система буяка алып келип берет өзү эле. Бурганда буяка точно коюп берет, кайра ошондой себе берет. Ни пассив болбойт, ни депрессив болбойт. Демек бул жыйынтыгында үнөм, экинчиден түшүмдүүлүккө пайдасы. Ооба, мисалы эми карасаңар, эми бул жерде эң маанилүү жагы ошо сигнал туура иштейби. Бизде мисалы былтыр кичине сигналдан проблема болду. Сигнал бул интернетке байланыштуу? Жок, интернетке байланыштуу эмес, бул эмеге байланыштуу, спутникке байланыштуу. Спутникке байланат. Биякта ошон үчүн тиги биздин өзүнүн компаниянын спутниктери жакын спутниктер болбогон үчүн, бирок компания жаңы спутниктер ачкан үчүн биякта сигнал, Кыргызстанга да сигнал жакшы боло баштады. Анткени погрешность азыр биздики 3 см деп коет. Погрешность 3 см система колдонуп атат да. Бул 3 см жерге 3 см бул эч деген нерсе жок да, точность деген нерсе да. 3 см ошо мисалы биякта менен ошондо погрешность 3 см болот деген нерсе. Эгер жөнөкөй трактор менен ар кандай болушу мүмкүн, эми механизаторго байланыштуу болушу мүмкүн. Анткени механизатор коюп атпайбы. Бирок эмнеге жакшы? Бул чети бар да. Мисалы бизде кызылчаны 60-45 сантиметр арасында себешет да. 45 сантиметр деген эми мынчалык эле да. Анан бул өскөндөн кийин культивация кылыш керек. Арасында ошону жаман чөптөрдү кесип кетиш керек. Кесип кеткенде эми механизатор кичине туура эмес айдап койсо, кичине эле мындай рульду бияка жылса, артындагы бул өсүмдүктү кесип кетет. Кичине бияка жылып кетсе, концентрациясы бузулуп кетсе эле кесет. Эми ар кандай механизатор, жакшы механизатор деген эле бул 30% ошо өсүмдүктү кесет да. 30% деген эмне деген сөз? 30% кызылчада, 30% жүгөрүдө деген бул абдан акча алып келе турган нерсе. Мисалы, эгер ошол 30% акчага айланта турган болсок, бул канча жоготуу мисалы? Эми 10 тонна ала турган кукуруза, эми бизден күчүдөн көлө 10 менен 8-дин арасында ашат. Эми 10 алса, бул 3 тонна деген сөз да. 3 тонна азыркы убакта 16 сом, 16 сомду 1 килограмм 16 сом, ошондо канча болот? Тоннасы 16 000, 48 000, 1 гектарда 48 000. Жоготуу деген сөз. Эми бул эсептей билет. Бул эми пассивдин эсептебей эле коелу. Пассивде канча жоготуп атат? Үстүнө сепкенде урук кетип атат. Кымбат урук алса, ал үстүнө сепкенде урук чыкпай калат. Эми мунун нерсенин баарын эсептеп келгенде бул баштыкы эсептеп. Эми экинчи нерсе келет да бизде. Комбайн чапкан поляда карта урожайность чыгарат. Мындай кызыл, сары, жашыл, анан ушундай цветтер чыгат. График түрүндө чыгат. Кайсы линияда канча урожайность алынды, ошонун баарын чыгарат. Ошондо карайсыңар, кызыл жерлердечи, мисалы кызыл жерлерди карап чыгасыңар. Кызыл жерлерди карап чыкканда айтасыңар, бул жерге эми 0 деген жок да. Бул линияда мен кызыл көрүнүп турат, мен эчтеке алган жокмун. Мунун себеби эмне болушу мүмкүн? Биякта же себилбей калган, же бул жерде ошо почвада туура эмес нерсе бар. Эки нерсе болушу мүмкүн да. Демек бул кийинки жылга аналитика болот. Анан жазында силер ошо система менен анда ошо айтасыңар, ошо система менен пассив кыласыңар, дифференциальный пассив. Көрөсүңөр да, ошо линияда карта пассивди көрөсүңөр. Ошо линияга сөз мен септим. Канча семена сапканында өзүңөр көрөсүңөр. Андан кийин культивация, опрыскивание кыласыңар. Аякка дагы туура опрыскивание болду. Анан бирок кийинки жылы кайра урожайность алганда, кайра эле кызыл же сары болуп турса, анда буга урук түштү, буга дарыланды. Бирок эмне өскөн жок? Анткени почванын бонитети туура эмес. Анда почваны караш керекпиз. Бул аналитика керек. Убакта ошол жерди айдагантат, ошол жерди дифференциальный деген мисалы опрыскивание болот да. Мисалы бияктан урожайность туура эле алып алат. Аякка көп сепкенин кереги жок дарыны. Можно отключить некоторые форсункалардычы. Ошолорду так эле сосед билет, көрөт, отключая форсунка деген, он берип коет, биягына себет. Биягына сеппейт. Демек анда башкарса болот экенде. Дифференциальный деп коет, ошон үчүн каалаган жерге себет, каалаган жерге дарыны себете баштайт. Ошо сенин эми бүт нерсени бир толук урожайность калып керек болуп атпайбы, белгилүү бир эмеге. Бүт полаңдын негизи бүт жери толук бериш керек да. Эми сен эми бизде баары айтат да, канча алдың, круговой канча алдың деп сурашат да. Круговой 8 тонна алдым депчи. Эми бир жеринден 15 тонна алышы мүмкүн, бир жеринден 2 тонна алышы мүмкүн, бир жеринден 3 тонна алышы мүмкүн да. Каянын 2 тонна алат, каянын 3 тонна алат. Ошонун бизден иш керек болуп атпайбы. 2 тонна алган жерде аяктан иш кылыш керек, ошол жакта оңдош керек. 5 тонна алган жерде оңдош керек. 15 тонна алган жерден үйрөнүш керек деген сөз да. Аякта эмне болуп атат? Аякта эмне бар?